İşleri aktivdүү жүрүп жатканын баарыбыз билебиз. Кайерге барсаң сөзсүз түрдө же жол курулуп жаткан болот, же мектеп, же балдар бакчасы, же оорукана, же ипотекалык үйлөр, же парк сыяктуу объектилер курулуп жатканына күбө болосуң. Муну эми Кыргызстанда жашап жаткандан кийин баарыбыз эле көрүп жатканыбыз чындыкта. Бирок соц тармактарда негедир ушул көрүнүштү дагы башкача өңүткө бургусу келип, ушул жерден дагы кыйкым издеп, элди бөлүп жарууга аракет кылып жаткандар пайда болгону байкалып калды. Эки дос Ысык көл менен Жалал атты эле өнүктүрүп жатат. Башка жерлерди эч ким карап да койгон жок деген сөздү чыгарып, болушунча таркатып жаткандары байкалды. Албетте эми саясаттын эң негизги куралдарынын бири бул мамлекеттин элин максималдуу түрдө бөлүп жаруу жана бийликке карата жек көрүүсүн пайда кылып, акыры башаламандыкка алып келүү экенин бир аз билими бар адамдын баары эле жакшы билет. Бул адамдарга эмне дешиңди дагы билбейсиң. Кандай ой менен каратып туруп жалган сүйлөп, провокация жасап жатат, деги эле максаты эмне экенин өзү дагы жакшы түшүнбөйбү деген ой келет. Мисалы сиз азыр Кыргызстандын кайсыл бир аймагында отурасыз. Ушул видеону көрүп бүткөндөн кийин акырын зерикпей үйүңүздөн же ишканаңыздан сыртка чыгып, жөө басып эле өзүңүз турган аймакты бир сыйра кыдырып көрүңүз. Эгер сиздин айылга же районго же шаарыңызга эч нерсе курулбай, баягы бойдон жаткан болсо, анда биз жалганчы бололу дагы оозубузду жабалы. А эгер тетрисинче кандайдыр бир объект курулуп жатканын же курулуп бүткөнүн же курулушу пландалып жатканына сиз күбө болсоңуз, анда тиги оозуна келгенин оттогон, тили менен ушак таратуучу ооруга чалдыккан адамдар чыгып эли журтубуздан кечирим сурасын жана өзүнүн акмактыгын мойнуна алып, бети кызарып калсын. Эми албетте андай адамдардын бети кызарышы кыйын деңизчи, бирок арасында өз көзү менен көрбөй, өз акылы менен ойлонбой, бирөөнүн сөзүнө ишенип алып эле сөз таркаткандар дагы жок эмес да. Мына ошондуктан барды бардай, жокту жоктой гана айтып, колдон келсе телефонго тартып, жүрүп жаткан иштерди соц тармакка чыгарып, элибизге дем күч берип, өлкөбүздүн алдыга карап жылууга аракет болуп жатканына кубанып, башка элдерге сыймыктануу менен көрсөтүп койсоңуз дагы ашыкчалык кылбас. Анан эми Кыргызстанда ар кандай бөлүп жарууларга, топ-топ болуп кыйын болууга каршы катуу чаралар көрүлөрүн генерал-полковник Камчыбек Ташиев ачык эле эскертип өткөнүн көрдүк. Жанагы эле мамлекеттин ичиндеги мамлекетти бөлүп жарган, ар түрдүү партияларга бөлүнүп алып, ар түрдүү кландарга бөлүнүп алып, саясий топторго бөлүнүп алып, мамлекетибизди оң, сол, өйдө, ылдый, түштүк, түндүк же батыш, чыгыш кылып бөлгөндөрдүн менен аеосуз күрөшүшүбүз керек. Кыргызстаныбыз бир муштум болуп, ынтымак болуп, бири-бирине жөлөк таяк болуп гана өнүгүп өсөбүз. Бир регион өсүп кетип, экинчи регион калып кетпейт. Бир уруу өсүп кетип, бир партия өсүп кетип, калганы баары калып кетпейт. Андай болбош керек. Баары тегизден, бардыгыбыз кылган ишибиз бир гана максатта. Мамлекетте жашаган ар бир жарандын турмушунун оңолушу гана максат болуш керек. Башка максат жок. Кимдир бирөө макташ үчүн, кимдир бирөө жагыныш үчүн, кимдир бирөө же ушундай бир жакшы жашоо үчүн эмес, элдин турмушун оңолуш үчүн аракет кылышыбыз керек.